Мен кедейликте чоңойдум. Жогорку окуу жайга окуй албашымды билет элем. Жана аны деле каалабайт элем. Жашоомдогу эң негизги мени кубандырган нерсе бул мен эмнени кааларымды билет элем. Жаш кезимден эле спорттун мушкерлик жаатында иштегим келээрин билчүмүн. Бирок элдер мени жинди деп ойлошчу. Мен Бостондо мейманканада жүк ташуучу болуп иштедим. Жашым 19да эле. Ал жактан жакшы акча тапчумун. Ал жумушка орношкон кээ бир адамдар жумушу, тапкан акчасы жакшы болгондуктан ал жумушунда өмүр бою калгылары келчү. Ооба, жакшы жумуш, бирок мага туура келбейт эле. Бир күнү жумушумда жүрүп, мен бул жерде эмне кылып жүрөм деген ой келди. Бул меники эмес, бул мен каалаган нерсе эмес деп ат элден кеттим. Ошондо бир досум, ал азырда досум болот, мага келип, бул эмне кылганың деп чоочуду. Мен иштен кеттим дедим. Күндө эртең менен турган кезде турмуш сага сокку урам деп күтүп турат. Ар бир күнү турганыңда ар кандай маселелер сени күтүп турат. Баарын унут, жумушуңду унут, автоунааң жүрбөй калды, жеке көйгөйлөр, баарын унут. Турмуш ар бир учуру менен сени кулатып сындыргысы келет. Бирок сен күнүгө турган сайын ушулар менен күрөшүүгө милдеттүүсүң. Турмуш сага өз сыноосун берет, жумушта, бизнесте жана башка нерселердеги көйгөйлөр. Бирок сен аларга туруштук беришиң керек. Туруп, күнүгө бул нерселер менен күрөш. Мен бул нерсе мүмкүн экендигинин тирүү мисалымын. Дана Уайт UFC'ни $2 миллион сатып алып, кайра $4,2 миллиард саткан. Биринчиден, сенде бир бизнес идея пайда болгондо, сөзсүз сага сынчылар да болот. Андай сынчы адамдар сен менен дайыма болот. Сен ийгиликке жеткен күндө дагы ал сынчылар токтобойт. Эмне ойлоп таппа, кандай масштабтагы позитив иштерди жасаба, сени баары бир негатив курчайт. Сен буга даяр бол. Бул негатив жашоодон кетпейт. Ал адамдардын негатив ою эч нерсени чечпейт. Бул жөн гана негатив ойлор, сын пикирлер. Ал ойлор сага таасирин тийгизе албайт. Мен тескерисинче ал негатив сөздөрдөн кайра күч кубат алам. Күйүүчү май сыяктуу мага кубаттуулук берет. Өзүңдүн ишиңди кыл, жолуңан тайба. Көздөгөн максатыңды бекем карман. Жана бул аракетиң сага ийгилик алып келерине ишен. Ошондо баары жакшы болот. Эгер сен жеңил акча издесең, анда сен жаңылышасың. Бул туура эмес экенин өзүң деле билесиң. Мен дем алыштарды жаман көрөм. Мен эртерээк дүйшөмү болсо экен деп күтөм. Мына, мен өзүмдүн ишимди ушунчалык сүйөм. Эгер сенин оюң буга карама каршы болсо, келе жаткан дүйшөмүдөн корксоң, анда токто, жумушуңду өзгөрт. Сен өз ордуңда эмессиң. Бул нерсе сени жеп бүтөт. Эң маанилүүсү өзүңөр сүйгөн иш менен алектенүү. Силер сүйгөн команда менен болуу, силер сүйгөн адамдардын силерди курчоосу. Жана баарыңар биргеликте бир максатта иш алып барууңар. Бул эң чоң бакыт. Менин да башыман азыркы көпчүлүк элдикиндей жашоо өткөн. Жумушка эптеп айлык алуу үчүн, эсеп кысаптарды төлөө үчүн гана барып жүргөн күндөр болгон. Мындай жагдайда өтө бактысыз адамсың. Мындай жашоодон суурулуп чыгып, өзүңдүн сүйгөн ишиңди кылсаң, бул жеткирип айта алгыс бакыт. Бул нерседен күнүгө рахат аласың. Менин өзүмдүн жеке турмуш тажрыйбаман айтат элем. Туура учурду табуу керек. Туура учур, туура жерди табуу керек. Жана мен ишенем, буну биз өзүбүз жасайбыз. Ат элден кеткен күнү, эгер өзүм каалаган ишимди жасай албасам, анда каалаган убакта келип кайрадан жүк ташып жүрө береримди билгем. Эгер болбой калса, мурунку ишиңе кайра бара бересиң. Бирок эң жаманы бул аракет кылбай коюу. Сен аракет кылышың керек. Эч ким эч качан аракетсиз эч нерсеге жете албайт. Ыңгайлуу учур эч качан келбейт. Азыр бул ишимди бүтүрүп алайын, тиги карызымды кутулуп алайын деп жүрө берсең, анда эч качан эч нерсе кыла албайсың. Баарын унут, жөн гана аракет кылып көр. Ишенип кой, мен бул нерсе мүмкүн экендигинин тирүү мисалымын.